Саламатсыңар менин кымбаттуу окуучуларым. Маанайыңар кандай? Жакшы эс алып турдуңарбы? Анда эмесе бир жылмайып алабыз. Бүгүн адабий окуу сабагындабыз. Бүгүн көтөрө турган темабыз акылдуу бала. Сабактын максаты жомокту окуп, мазмунун түшүнөсүңөр. Түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер. Ой жүгүртүүңөр, кабыл алууңар өсөт, сөз байлыгыңар өнүгөт. Адептүү жана акылдуу болууга тарбия алынасыңар. Акылдуу бала. Бир күнү акылман арабага түшүп келе жатты. Ал арабасын токтото калып, эңкейип караса, жолдо кичинекей бала шаар жасап ойноп отуруптур. Акылман: "Балам, арабага жол бербейсиңерби?" деди. Бала акылмандын баш аягына карап туруп: "Чоң ата, мен шаар салып жатпайымбы? Шаар арабага жол бербейт. Араба шаарды айланып өтүшү керек го" деди. Акылман абдан таң калды. Арабадан түшүп келип: "Балам, жашыңа караганда акылың көп экен" деди. Анда бала: "Эмне үчүн андай дейсиз? Коёндун бөжөгү 3 күндөн кийин жүгүрүп кетет. 7 жашка келгиче мен кантип бир нерсени билбейин" дейт. Акылман жылмайып: "Мен сага бир нече суроо берейин. Жооп берсең, бир нерсе билериңе ишенейин" дейт. "Жооп берүүгө даярмын" дейт бала. "Кандай сууда балык болбойт? Кандай тоодо таш болбойт? Кандай жыгачта бутак болбойт? Ушуларга жооп берчи" дейт акылман. "Убактын суусунда балык болбойт, кум дөбөдө таш болбойт, чирик жыгачта бутак болбойт" деп бала жооп берет. Бала да акылманга суроо берет: "Чоң ата, асманда канча жылдыз бар?" дейт. "Айланайын балам, бизден ыраак турган нерсени сураганың кандай? Бизге жакын турган нерседен сура. Андай болсо сиздин кашыңызда нече тал кыл бар?" деп сурайт. Кичинекей баланын акылына акылман абдан таң калып: "Балам, окууну көп оку, акылың дагы арбыйт, өмүрүң узун болсун" деп ак батасын берип, баланын шаарын айланып өтүптүр. Балдар, силерге тапшырма: сүйлөмдү толуктагыла. Булактын суусунда болбойт, чирик жыгачта болбойт, кум дөбөдө болбойт. Эми макалдарга көңүл бурабыз. Адамдын көркү акыл, акыл алтын, ой күмүш. Акыл баштан, асыл таштан. Макалдарды чечмелеп ой бөлүшөбүз. Балдар, андан кийинки тапшырма синклейн түзөбүз. Муну адабий окуу дептериңерге жазып алгыла. Андан кийин кластер түзөбүз балага. Кийинки суроо: акылман карыя балага эмне үчүн таң калды? Балага акылман кандай суроолорду берди? Баланын жообун айтып бергиле. Бала акылманга кандай суроо берди? Силер кандай жооп берет элеңер? Акылман ата баланын суроосуна жооп бере алдыбы? Үйгө тапшырма: жомокто окуп, түшүнүүңөрдү айтып бересиңер. Үй тапшырманы аткарып, балдар, кетиргенди унутпагыла.